Курултай эл үмүттөнүп атат да, ошол курултай чогулуп, анан кийин курултайга жанагы президент, анан кийин ошо бийлик, парламент баары баш ийет экен деп. Бирок ал үчүн атайын процедура, делегатты шайлаган процедуралар болуш керек. Делегат сүйлөгөн үчүн, сөзүн айткан үчүн ал үчүн процедура болгон жок. Процедура жок болсо анда жөн эле эл келип сүйлөп, жөн эле парды чыгарып коет да, бүттү. Ошон үчүн мен ойлоп атайм, эмне үчүн бул президент ошого катышып атат, анткени ал түшүнүп атат. Бул саясий жагынан туура да, анткени жанагы элдин парынын жанагы жини кыжыр болуп аткан чыгарат да парды. Бирок жанагы процедураны карасак, жанагы парламент деле ошол эле курултай болуп атпайбы? Ал деле элдин өкүлдөрү да. Анан кийин кайра ошол парламенттин үстүнөн дагы парламент кылган кандай болсун? Ушул курултай менимче ар кандай сөздөр болду. Анткени кыргыздардын оозун эч ким жаба албайт. Анткени бул биякта аракет кылды, биякта уюштуруучулар жанагы Атамбаевга эле саясий баа берип, анан кийин Жээнбековду колдоп койсун деп. Ушундай үмүтү болду да. Бирок мына Бекназаров туура сүйлөдү, айтты. Равшан Жээнбековду айтты, анан мага деле сөз берди. Анан кийин бизде Кыргызстанда сөз өргүндүгү бар деп эсептейм. Дайыма эле эми кыргыздар өзүлөрү коркпойт. Өзүнүн оюн айтканда хоть Атамбаевдин убагындан деле эч ким деле коркпочу. Чындап эсе. Бул деген элдин эмгеги. Аракет кылды да, ошо аракет кичине анча-мынча кошоматчылар да чыгып баштап атты ушуну. Бирок мен ойлоп атам, курултайдын эң негизги милдети болгон азыркы болгон бийликке саясий баа бериш керек, көзөмөл кылыш керек.